öldü. Bir iki kere gece öldü. Sorguya çekildi. Rabbim ki kitabı. Алла Таалам ушундай адамдар аркылуу бизге дагы бул нерсени сездирип, билдирип жатат. Биз мындан өрнөк алышыбыз керек. Мындайча айтканда биз дагы буларды көрүп, тообо кылып, 5 убак намазга жыгыла электер жыгылып, 5 убак намаз окуп жаткандар намазыбызды дагы да түздөп, даваттарга чыгып, таалимдерге, үй таалимдерге аял заты барып, Аллахтын жолуна жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, дин менен кылып калышыбыз керек. Instagram, TikTok'to түнү менен отурабыз, убакыт бар. Эмне үчүн 5 убак намазга 15 минутталык убакытыбыз жок? Биз эң биринчи намазга арнашыбыз керек. Кандай убактыбызды болбосун, намазга арнап, андан кийин калган иштерибизди бүтүрүшүбүз керек. Биз ошол нерсени биринчи орунга коюшубуз керек. Orada ben anladım ki sen sorulara bile cevap veremiyorsun abi. Бирок ушундай кырсыктарды көрүп туруп да тообосуна жанбаган адамдар бар. Аллахым ошолорго хидаят берсин. Биз аларды сындабайлы, алкаш экен деп, жаман жүрөт экен деп сындабайлы. Болгону биз аларга дуба кылайлы. Аларга Аллахым хидаят бер, сени таанысын, алар дагы 5 убакыт намаз окусун деп дуба кылайлы.